16-bölüm. Анан Исраил уулдарынын бүт жамааты Эйлим жеринен чыгышты. Мисир жеринен чыккандарына 1 ай 15 күн болгондо алар Эйлим менен Синайдын ортосундагы Син чөлүнө келишти. Исраил уулдарынын бүт жамааты чөлдө Муса менен Арунга кайрадан наалай башташты. Исраил уулдары аларга: "Биз Мисир жеринде нанды тою жеп, этке толгон казандын жанында отурганда эле Теңирдин колунан өлүп калсак эмне? Силер бул элди чөлгө ачкадан өлтүргөнү алып келген турбайсыңарбы?" деп наалышты. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Азыр мен силерге асмандан нан жаадырам. Алар күн сайын сыртка чыгып, бир күнгө жеткидей нан жыйнап алышсын. Ошондо мен элди менин мыйзамымды аткарабы жокпу сынап көрөм. 6-чы күнү болсо, кийинки күн үчүн да жыйнап алышсын. Ал башка күндөрү жыйналганга караганда 2 эсе көп болот." Муса менен Арун Исраил элине мындай дешти: "Силерди Мисир жеринен Теңир алып чыкканын кечинде билесиңер. Эртең менен Теңирдин даңкын көрөсүңөр. Анткени ал силердин Теңирге наалыганыңарды укту. Бизге наалыганыңардай биз ким элек?" Муса мындай деди: "Теңир силерге кечинде эт, эртең менен тое жегидей нан берет. Анткени Теңир силердин ага нааразы болуп наалыганыңарды укту. Силер бизге эмес, Теңирге наалып жатасыңар." Анан Муса Арунга мындай деди: "Исраил уулдарынын бүт жамаатына мындай деп айт: Теңирдин алдына баргыла, себеби ал силердин наалыганыңарды укту." Арун Исраил уулдарынын бүт жамаатына кайрылганда алар чөлгө бурулушту. Ошондо Теңирдин даңкы булуттан көрүндү. Теңир Мусага мындай деди: "Мен Исраил уулдарынын наалыганын уктум. Аларга мындай деп айт: кечинде эт жейсиңер, эртең менен нанга тоесуңар. Менин силердин Кудай Теңириңер экенимди ошондо билесиңер. Кечинде бөдөнөлөр учуп келип кошуунду каптады. Ал эми эртең менен кошуундун тегерегине шүүдүрүм түштү. Шүүдүрүм бууланып кетери менен жердин бетин кыроо каптагансып, чөлдө даңга окшогон майда нерселер калды." Исраил уулдары аны көргөндө бири-биринен бул эмне деп сурашты. Анткени алар анын эмне экенин билишчү эмес. Ошондо Муса аларга мындай деди: "Бул Теңирдин силерге жегенге берген наны. Теңир силерге мындай буйрук берди: ар кимиңер жешиңерге жараша жыйнагыла. Ар ким өз чатырында жашаган кишинин санына жараша киши башына 1 гомордон жыйнасын." Исраил уулдары ошондой кылышты. Бири көп, бири аз жыйнады. Жыйнагандарын гамор менен ченешти. Көп жыйнагандыкы ашып калган жок, аз жыйнагандыкы жетпей калган жок. Ар ким жешине жараша жыйнады. Муса аларга: "Жыйнагандарыңардан эртең мененкиге калтырбагыла" деди. Бирок алар Мусанын айтканын угушпады. Кээ бирөөлөрү жыйнагандарынан эртең мененкиге калтырып коюшту. Бирок анысы курттап сасып кетти. Ошондо Мусанын аларга ачуусу келди. Алар күндө эртең менен жешине жараша жыйнашчу, күн ысыганда ал эрип кетчү. 6-чы күнү алар нанды 2 эсе көп жыйнашты, киши башына 2 гамордон. Муну жамаат башчылары Мусага айтып келишти. Муса аларга мындай деди: "Теңир мындай деди: эртең дем алыш, Теңирдин ыйык ишембиси. Бышыра турганыңарды бүгүн бышырып алгыла, ал эми артып калгандарын эртеңкиге сактап койгула." Алар Муса айткандай кылып, артып калгандарын эртең мененкиге калтырып коюшту. Ал сасыган да жок, курттаган да жок. Муса аларга: "Муну бүгүн жегиле, анткени бүгүн Кудайдын ишембиси. Бүгүн муну талаадан таппайсыңар. Аны 6 күн жыйнагыла. Ал эми 7-чи күн ишембе. Бул күнү ал болбойт" деди. Кээ бирөөлөр 7-чи күнү жыйнаганы чыгышты, бирок эч нерсе таба алышкан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Качанкыга чейин менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткарбайсыңар? Эсиңерден чыкпасын, ишембини силерге Теңир берди. Ошон үчүн ал силерге 6-чы күнү 2 күндүк нан берип жатат. Ишемби күнү ар ким өз үйүндө болсун, эч ким өз үйүнөн чыкпасын." Ошентип эл 7-чи күнү эс алды. Исраил эли бул нанды манна деп атады. Ал нандын өңү кориандр уругундай аппак, даамы бал кошулган нандай эле. Муса аларга мындай деди: "Теңир мындай деп буйруду: укум тукумуңарга сактап коюу үчүн 1 идишке 1 гамор манна толтургула. Силерди Мисирден алып чыккандан кийин мен силерди чөлдө кандай нан менен азыктандырганымды алар көрүшсүн." Анан Муса Арунга мындай деди: "1 идиш алып, ага 1 гамор манна толтур да укум тукумуңарга сактап коюу үчүн аны Теңирдин алдына кой." Теңир Мусага буйругандай, Арун аны сактап коюу үчүн келишим сандыгынын алдына алып барып койду. Исраил уулдары өздөрү жашай турган жерге жеткиче маннаны 40 жыл жешти. Алар Канаан жеринин чек арасына келгенге чейин манна жешти. Гамор болсо Эйпанын 1/10 бөлүгү. 19-чу бөлүм. Иса Жерихо шаарына кирип, аны аралап бара жатты. Ал жерде салык жыйноочулардын башчысы Закай деген бай киши бар эле. Ал Исаны көргүсү келди, бирок бою кыска болгондуктан көпчүлүктүн арасынан аны көрө албай койду. Ошондо ал Исаны көрүү үчүн чуркап барып, ал өтө турган жолдун боюндагы анжыр дарагына чыгып алды.
Иса ошол жерге келгенде жогору карап, «Закай, тезирээк түш, мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек» деди. Закай дарактан шашып түшүп, аны үйүнө кубаныч менен кабыл алды. Муну көргөндөрдүн бардыгы «Ал күнөөкөр адамдын үйүнө кирди» деп күңкүлдөй башташты. Закай болсо ордунан туруп Исага, «Теңир, мен мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем. Эгерде кимдир бирөөнү алдап акысын жеген болсом, 4 эсе кайтарып берем» деди. Ошондо Иса, «Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул адам да Ыбрайымдын урпагы. Анткени адам уулу жоголгонду издеп, таап, куткаруу үчүн келген» деди. Угуп отургандарга Иса үлгү насаат аңгемеди айтты. Анткени Иса Иерусалимге жакындап калгандыктан, алар жакында Кудайдын падышачылыгы келет деп ойлоп жатышкан. Ошондуктан ал муну айтып берди: «Бир ак сөөк адам падышачылыкка дайындалып келүү үчүн алыскы бир өлкөгө жөнөмөкчү болот. Ал өзүнүн 10 кулун чакырып алып, аларга 10 мина берип, мен кайтып келгенче бул акчаны айландыргыла» дейт. Жердештери болсо аны жек көргөндүктөн артынан элчилер жиберип, анын бизге падыша болушун каалабайбыз деп айттырышат. Бирок ал падышачылыкка дайындалып кайтып келет. Берип кеткен күмүш менен ким канча пайда тапканын билүү үчүн ал кулдарын чакыртат. Ошондо биринчиси келип, «Кожоюн, сенин минаң менен 10 мина пайда таптым» дейт. Падышага, «Жарайсың, жакшы кул. Аз нерсеге ишенимдүү болгондугуң үчүн 10 шаарга башкаруучу болосуң» дейт. Экинчиси келип, «Кожоюн, сенин минаң менен 5 мина пайда таптым» дейт. Падыша ага да, «Сен да 5 шаарга башкаруучу болосуң» дейт. Үчүнчүсү келип, «Кожоюн, сенин минаң мына. Мен аны жолука ороп катып жүрдүм. Мен сенден корктум, анткени сен койбогонуңду алып, экпегениңди оргон катаал адамсың» дейт. Падыша ага, «Эй, арамза кул, мен сени өзүңдүн оозуңдан чыккан сөзүң менен соттоймун. Сен менин койбогонумду алып, экпегенимди оргон катаал адам экенимди билип туруп, эмне үчүн менин күмүшүмдү айландырган жоксуң? Мен кайтып келгенде кирешеси менен албайт белем» дейт да. Жанында тургандарга, «Андан минаны алып 10 минасы барга бергиле» дейт. Алар болсо ага, «Кожоюн, анын 10 минасы бар да» дешет. Ошондо падыша мындай дейт: «Силерге айтып коеюн, кимде бар болсо ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, анын болгон нерсеси да тартылып алынат. Менин падыша болуумду каалабаган душмандарымды болсо, бул жерге алып келип менин көз алдымда өлтүргүлө». Ушуну айткандан кийин Иса Иерусалимди көздөй жолун улантты. Ал Зайтун тоосунун боорундагы Бейтфагия менен Бетания айылдарына жакындаганда өзүнүн 2 шакиртин мындай деп жөнөттү: «Маңдайыңардагы айылга баргыла. Айылга киргенде эч бир адам менен элек байлануу турган койдукти табасыңар. Аны чечип мага алып келгиле. Эгерде бирөө силерден койдукти эмнеге чечип жатасыңар деп сураса, бул теңирге керек дегиле». Жөнөтүлгөндөр барышты. Баары Иса айткандай болду. Алар койдукти чечип жатышканда анын ээси «Койдукти эмнеге чечип жатасыңар?» деп сурады. Алар болсо «Бул теңирге керек» деп жооп беришти. Шакирттер койдукти Исага алып келишти да, анын үстүнө өздөрүнүн кийимдерин салып, Исаны мингизишти. Ал койдук минип бара жатканда, адамдар өздөрүнүн кийимдерин жолго төшөп жатышты. Иса Зайтун тоосунан чө турган жерге жакындаганда, анын бардык шакирттери өздөрү көргөн кереметтери үчүн кубанып, катуу үн менен Кудайды даңкташты. Теңирдин атынан келе жаткан падышага даңк, асманда тынчтык болсун, эң бийик жердегиге даңк. Ошондо эл арасынан айрым фарисейлер ага, «Устат, шакирттериңди тый» дешти. Иса болсо аларга, «Силерге айтып коеюн, эгерде булар унчукпаса, анда таштар кыйкырышат» деп жооп берди. Иса Иерусалим шаарына жакындаганда, шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап мындай деди: «Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең гана, бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Сенин башыңа оор күндөр келет, душмандарың тегереңе аңгазып курчап алышат да, сени ар тараптан кысымга алышат, сени талкалашат, балдарыңды өлтүрүшөт. Таш үстүнө таш калтырышпайт, анткени сен өзүңдүн куткарылуу убагың келгенин билген жоксуң». Анан Иса ибадатканага кирип, ыйык жазууда «Менин үйүм сыйынуу үйү» деп жазылган. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып алдыңар деп андагы сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Ал күн сайын ибадатканада элди окутту. Башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана эл аксакалдары болсо аны өлтүрүүнүн жолун издешти. Бирок ыңгайын таба алышпады, анткени элдин баары анын сөзүнө кулак салып, жанынан кетишчү эмес. 34 бөлүм. Элию сөзүм мындай деп улантты: «Уккула акылмандар менин сөзүмдү. Акыл эстүүлөр мага кулак салгыла. Анткени таңдай тамактын даамын кандай айырмаласа, кулак сөздү ошондой айырмалайт. Ой пикирибизди ортого салып, эмне жакшы экенин билели. Анткени Айып мындай деди: Меники туура, бирок Кудай мени укуктан ажыратты.
Менин адилдигимди төгүнгө чыгарды. Жазыксыз алган жараатым айык кыз. Шылдыңды суудай ичип жаткан Аюптай адам барбы? Ал мыйзамсыз иштерди жасагандардын уюмуна кирип, мыйзамсыз адамдар менен жүрөт. Анткени ал мындай деп айтты: Кудайга жакшы иштер менен жагынуудан адамга пайда жок. Ошондуктан мени уккула акылдуу адамдар. Кудайда калп болушу мүмкүн эмес. Кудуреттүү Кудайда адилетсиздик болбойт. Анткени ал өзүнүн иштерине жараша кылат. Ар бир адамга жолдоруна жараша берет. Чындыгында Кудай жалган нерсе жасабайт. Кудуреттүү Кудай сотту бурмалабайт. Жер жүзүн ага ким тапшырды? Бүткүл ааламды ага ким башкартып койду? Эгерде ал өз жүрөгүн өзүнө каратып, руху менен демин өзүнө ала турган болсо, анда бардык тирүү жандар ошол замат өлүп калышмак. Адам топуракка айланмак. Ошентип, эгерде сенде акыл болсо, анда буга кулак сал, менин сөздөрүмдү көңүл коюп ук. Чындыкты жек көргөн адам бийлик кыла алабы? Бардыгынан адилеттүүнү сен айыптай аласыңбы? Падышага сен адилетсизсиң деп төрөлөргө силер мыйзамсызсыңар деп айтууга болобу? Бирок ал төрөлөрдүн жүзүнө карабайт, байды кедейден артык көрбөйт, анткени баары анын колунан чыккан. Алар күтүлбөгөн жерден өлүшөт. Эл түн ичинде дүрбөлөнгө түшөт. Ошентип алар жок болушат. Күчтүүлөрдү кууп чыгышат. Бирок кол менен эмес. Анткени анын көздөрү адамдын жолдорунда. Ал адамдын бардык кадамдарын көрүп турат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар жашында турган караңгы жер жок. Өлүм көлөкөсү да жок. Ошондуктан Кудайга адамдын ишин иликтеп отуруунун зарылдыгы жок. Ал күчтүүлөрдү изилдебей эле жок кылат да алардын ордуна башкаларды коет. Анткени алардын иштерин ал ачыкка чыгарат да аларды түн ичинде кыйратат. Ошентип алар тукум курут болушат. Кудай аларды мыйзамсыз кишилер катары башкалардын көз алдында кыйратат. Анткени алар андан баш тартышты. Анын бардык жолдорун түшүнгүлөрү келген жок. Ошондуктан жакырлардын зар муңу Кудайга жетти. Ал эзилгендердин онтогонун укту. Эгерде ал тынчтык тартууласа, ким бузалат? Эгерде ал өз жүзүн жашырса, ким аны көрө алат? Элди да, адамды да ал көзөмөлдөп турат. Элди азгырган эки жүздүү адам падышачылык кылбасын деп көз салып турат. Кудайга мындай деп айтуу керек: Мен өз жазамды алдым. Эми күнөө кылбайм. Ал эми мен билбегенди сен үйрөт. Эгерде мен мыйзамсыз иш кылсам, мындан ары антпейм. Ал сага сенин каалооң боюнча бериши керекпи? Кабыл албай жаткандан кийин мен эмес өзүң тандап алышың керек. Эмне билсең ошону айт. Акылдуу адамдар жана сөзүмдү уккан даанышман мага мындай деп айтышат: Аюп акылсыз сүйлөп жатат. Анын сөздөрүнүн мааниси жок. Аюптун мыйзамсыз адамдарга окшоп жооп берген жообуна жараша толугу менен сыноодон өтүшүн каалар элем. Болбосо ал өз күнөөсүнө Кудайдан чегингендигин кошуп алат. Арабызда алаканча Кудайга мындан да көп акарат келтирет. 4 бөлүм. Бул кызмат бизге Теңирдин ырайымы менен берилгендиктен көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Жашыруун жана ыплас иштерди кылуудан качабыз. Кууланбайбыз. Кудай сөзүн бурмалабайбыз. Тескерисинче, чындыкты ачык жарыялап, Кудай алдында өзүбүздү ар бир адамдын абийирине коебуз. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Биз өзүбүздү жарыялап жаткан жокпуз. Машаяк Ыйсаны Теңир деп, өзүбүздү болсо Ыйса үчүн силердин кулдарыңарбыз деп жарыялап жатабыз. Караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай өзүнүн даңкын Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылдык. Бирок кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиш үчүн ушул кеништи биз чопо идиштерде сактап жүрөбүз. Биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Ыйсанын өмүрү денебизде көрүнүшү үчүн Теңир Ыйсанын өлүмүн ар дайым денебизде алып жүрөбүз. Анткени биз тирүүлөр өлө турган денебизде Ыйсанын өмүрү көрүнүшү үчүн Ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз. Ошентип биз өлүмгө баш коюп жатабыз. Силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар. Забурда мен ишенгем, ошондуктан сүйлөдүм деп жазылган. Ошол эле ишеним рухуна ээ болгон биз да ишенебиз, ошондуктан сүйлөп жатабыз.
Анткени биз Иса Теңирди тирилткен Кудай Иса менен бирге бизди да тирилтерин, өзүнүн алдына силер менен кошо бизди да алып келерин билебиз. Мунун баары силер үчүн артыгы менен көрсөтүлгөн ырайым көптөрдүн ыраазычылык билдирүүсүн арттыруу үчүн жана Кудай даңкталышы үчүн болуп жатат. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү.